Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ulu hurmatlı Müslüman bir tuğandarım. Ağalarım, inilerim, ejelerim, karındaşlarım, atalarım, apalarım. Allah'ım sizden bizden kılgan жақсылықтарыңыз барын kabul kılıp, ушул келе жаткан куттуу Рамазан ороза айы менен кирип келе жаткандыгына байланыштуу куттуктообузду кабыл кыласыздар. Аллахым барыбызды тынч аманда сак саламатта ошол айга жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Шабан айында мына бүгүн 25 Шабан айында турабыз. Шабан айында берекесин берип, орозого баарыбызды жеткирген болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын адаты мурдатан эле айтып келебиз. Парз намазыны, парз ибадатын, парз болгон милдеттүү нерселерди аткаруу үчүн алдын ала өз эрки менен нафилдерди кылып даярданат эле деп. Ошо сыяктуу эле мына Шабан айынын акыркы күндөрү экен, ички дүйнөбүздү тазалап, адамдарга жакшылык каалап, орозону көбүрөөк кармап, Кур'ан менен мамилебизди өстүрүп, өзүбүздү Аллах Таалага жүрөгүбүздүн кыбласын Алла кылып, бираз даярданганга баарыбызды биринчиден өзүмдү жана сиздерди чакырып кетмекчимин. Себеби Азирети Усама бин Зайд радиаллаху анху хадистин мазмунунда риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын ушул Шабан айында орозо көп кармаганын көрүп калып, пайгамбарыбыздан сураптыр. Эмнеге Алланын элчиси, мен сизди көрүп жатамын, ушул айда башка айларга салыштырмалуу көп орозо кармайсыз десе, пайгамбарыбыз эки себепти баяндады. Биринчиси Ражап айы, буга чейин Рамазан айы, bundan кийин ушул эки айдын ортосунда келген Шабан айында адамдар көбүнчө бейкапар болуп калат. Ушул айда көп ибадат кылбай коет. Ошондон мен орозо кармайын деп чечтим. Экинчисиден ушул айдын ичинде пенденин кылган жакшы жана жаман денеден чыгып жаткан амалдарыбыз Аллах Таалага көрсөтүлөт экен. Ошондуктан мен ушул айда орозо кармаган абалымда амалым Аллага сунушталса, ошону жакшы көрдүм дептир биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам. Ошондон чакырып кетмекчибиз, ар бирибиз ушул айда орозо кармап, Рамазан айына кирүүсүнө даярданалы. Бирок уламалар айткан 28-29 күндөрү ушул айдын акыркы күндөрү орозо кармаган жакшы эмес дейт. Орозо менен Рамазан айга кирбестен, балким акыркы 2 күнүнө бошотуп коелу да, калган күндөр орозо кармайлы. Андан кийин дагы айтып кетейин, эскертип кетүүчү нерсе, суранып кетүүчү нерсе. Урматтуу туугандарым, адамдын табияты ошондой экен, көбүнчө нафил нерселердин сооптору айтылып, пайдалар айтылгандачы, адам пайдага көздөйт экен да, пайданы көздөп кетип калат экен да. Табият ошондой, пайданы көздөйбүз. Төрөлгөндө эле, жаңы наристе болгондо эле дароо биз сүт каякта экен деп эле ошакты сүзгүлөп эле, дароо эле ошо сүт издеп атпайлыбы? Пайданы көздөйбүз да, эртең менен саат 4-тө туруп алып базарга кетип атабыз, пайданы көздөп алыпчы. Ошондой эле нафилдердин сооптору, нафил намаз, нафил орозо ушунча сооптуу экен десе, охо деп алып ошакты көздөп кетип калат экенбиз. Жок, бул жерде бирдекен эскертип кетүүчү нерсе, эгер мойнуңузда карзыңыз болсо, мурда кармабай жүргөн Рамазан айдын орозолор өтүп кеткен болсо, мурда окулбай калган 5 мал парз намаздардан өтүп кеткен каза намаздар болсо, анда сиз биринчи казаларды ада кылыңыз, казаларды аткарыңыз, карзыңызды төлөңүз, анан жакшылыгыңызды кылыңыз. Мисалы, мен сизде 100 000 сом карз калдым. Ошентип ортодон 1 жылда төлөйүн дегем. 1 жыл убакыт өттү. 1 жыл өтүп кеткенден кийин мага келсеңиз, мен айттым, эми байкеси кечиресиз, менде акча болбой атат, сизге төлөй албаймын дедим. Ушинтип олтуруп 2 жыл өттү, 3 жыл өттү, телефон чалсаңыз телефонго жооп бербеймин, качып жүрөмүн. Ушинтип 10 жыл өтүп кетти да. 10 жыл ичинде мен карзымды төлөгөн эмесмин. Анан 11-жыл эмне кылдым? Келип алып, мен сизге 50 000 сом берип атамын. Мону менден бир жакшы белегимди алып коюңуз, сизге бир белек берип коюн дедим эле. Десем, кандай мамиледе болосуз? Айтасыз, тай тууганым, кечирип койчу. Бирок сен биринчи карзыңды төлө. 100 000 карзың бар, ушунча жылдан бери төлөй жүрөсүң. Ошону бер, анан кийин жакшылыгыңды кыла бербейсиңби? Белек бекчеңди анан кийинкиге кой дейсиз да. Ошо сыяктуу урматтуу туугандарым, Аллахтын алдында мойнубузда карыз болуп туруп, өзүбүз мурда канча жыл орозо өтүп кеткен кармаган эмеспиз. Анан кийин келип алып туруп эле анан нафил орозолорду кармай берсек, бул да Кудай Таалама мындай туура эмес мамиле болуп калат, урматтуу туугандар. Ошондуктан келиңиздер, биринчи карздарды төлөйлү, казаларыбызды биринчи кармап берели. Ушул айларда деле каза кармайлы. Каза кармайм десеңиз макул, 28-и, 29-у деле каза кармай берсеңиз болот. Казаларды кармап берели. Себеби бул каза боюнча, парз боюнча суралабыз кыяматта. Нафил орозолорго сооп гана алабыз да. Азирети Айша энебиз дагы адат ошондой эле, аял киши эми үзүрлүү болуп калат, Рамазан айында кээде орозо кармабай калат. Ошол орозонун карыздарын Шабан айында бүтүрүп коюп туруп, анан Рамазан айга таза кирчү экен да. Ошондон келиңиздер, иншалла, мына Шабан айында демек орозого даярданабыз. Экинчиден, орозонун максатыны жакшынакай билип алып туруп, орозого кире турган болсок жакшы болот.
Орозо кармоонун максаты эмне? Ар бир нерсенин максаты бар, билесиздер. Соода сатыктын максаты эмне? Соода кылып аткан адамдын максаты бир тараптан оптун бардыгын сатып алып туруп эле, жалпы сатып алып туруп анан кийин аларды бир-бирден сатуу эмес да. Же элдерди кийим менен кийгизүү максат эмес да. Болуп жаткан кыймыл аракеттин өзү максат болбойт. Ал аркылуу башка нерсеге жетиш керек болот. Ошол сыяктуу эле орозодон максаты эртең менен туруп алып тамак жеп курсак жарылгычайын, кечке чейин эптеп чыдап жүрүү, ачка суусап, анан кечкурун кайра тамак жеп коюп, таравиге туруп коюп, ушунун өзү максат эмес, ачка жүрүүнүн өзү максат эмес. Орозодон башка нерсе көздөлөт. Кандай эле соода сатыкта жүрүп жаткан кыймыл аракеттер максат эмес, ал аркылуу өзүнүн муктаждыгын чечиш керек болуп атат, жашоо муктаждыктарын, зарылчылыктарын орундатуу керек болуп жатат. Ошол сыяктуу эле урматтуу туугандарым, орозодон максат Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала өзү баяндаган кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Силерге орозо парз кылынды. Мурдакыларга орозо парз кылынгандай эле. Демек мурдакылар деле орозо кармаган экен. А максат эмнеге? La'allakum tattaqun. Силерде такыбачылык, Кудайдан коркуу сезим пайда болуу үчүн. Алладан коркуп алалы. 30 күн бою ардыбызда адал турган тамакты жебейбиз. Адал турган сууну ичпейбиз. Адал турган жарыбызга, өмүрлүк жарыбызга жакындык кылбайбыз. Эмне үчүн? Кудай Таалам көрүп турат деп. Кудай мени көрүп турат деп. Эч ким жок. О даратта оозго суу алып туруп жутуп берсеңиз эч ким билбей калат. Бирок Кудай көрүп турат дейсиз. Кой, кирип кетип ичип, орозом Алланын алдында кабыл болбой калбасын деген коркунуч бар. Мына ушул коркунучка 30 күн бою сиз менен бизди машыктырып, 30 күндөн кийинки калган 11 айда деле Кудайдан коркуп жашоону үйрөтөт экен. Орозодон кийин адал тамак жебеген адам, адал сууну ичпеген адам, адал нерсеге кадам койбогондон кийин, орозо өтүп кеткенден кийин арам нерсени жеп, арам нерсени ичип, арамга деле кадам койбойлу туугандарым. Келиңиздер, орозонун максатын алдыбызга коюп алалы. Себеби биринчи акылдуу адамга максатты биринчи такташ керек. Мисалы мен үйүмдөн чыктым. Машина айдап чыгып бара жатам. Досум келип сурады, каяка баратасың досум? Баратам да. А багытың каяка? Багытым жок, билбейм. Максатың барбы? Максатым жок, билбейм. Деп эле айдап кетип атсам, досум деле таң калат да, бул акылынан айнып калганбы, дем салдырыш керек бекен деп калат да. Туурабы? Ошол сыяктуу туугандарым, максаты жок эле кыймылдоо болбойт. Буну абас деп коет. Оюн, жөн эле оюн. Максат ишке ашпай турган болсо. Ошондон орозонун биринчи максаты эмне экен? Өзүбүздү такыбалыкка, Кудайдан коркуучулук деген сезимге. Кандай эле мисалы тикенектүү жолдо басып бара жатып, сиз ушу тикенекке бутум кирип калбаса экен деп. Жылаң пут басып баратасыз, жалаң пут бутуңузда бут кийим жок басып бара жатасыз. Ошондо бутума тикенекти басып албайын деп кандай ылгап таза жерди карап басасыз, ошондой эле жашоодо арам кылып албайын, арамды сүйлөп албайын, арамды көрүп албайын, арам жеп албайын деп тазалык менен, адалдык менен, чынчылдык менен жашоонун атыны такыбалык деп айтат экен. Мына ошо такыбалыкка иншалла келе турган болсо, Кудайым буйруса, анда Кудай Тааламдын бүткүл берекет эшиктеринин ачылуусунун убадасы бар. Такыбачылыкка бардык кыйынчылыктан жол ачуунун убадасы бар. Такыбачылыкка дүйнө жана ахиреттеги чыныгы ийгиликтин, Аллахтын жардамынын убадасы бар. Келиңиздер, бактылуулукту көздөп жаткандан кийин, чыныгы мусулманмын деп жаткандан кийин, орозо айды даңазалайлы. Бул сиз менен биздин улуу айыбыз. Бул айда бүткүл периштелер, Алланын рахматында болгон периштелер сиз менен бизге дуа кылып тура турган ай. Бул айда тозоктун бардык эшиктери жабылат, бейиштин бардык эшиктери ачылат. Бул айда сиз менен биздин кылган дуаларыбыз Алланын алдында кабыл болот. Тозоктон азат болууга чечимдер болуп турат. Bir парызды кылсаңыз, бир эле парызды кылсаңыз, ушул айдын ичинде Рамазан эмес, Рамазандан башка айдагы 70 парыздын сообу берилет. Өзүңүздүн эркиңиз менен эле нафил ибадат кылып койгон болсоңуз, анда башка айда парызды кылган деңгээлге сооп берилет. Ушуну билиңиз, миллион рекет. Эгерде нафил намаз окусаңыз деле бир рекет парыздын сообундай болбойт. Бирок Рамазан айы Алланын алдында ушунчалык улуу, берекелүү, куттуу, даражалуу, мартабалуу ай экен. Ушул айда сиз менен биз бир эрктүү нерсе кылып койсок, өзүбүз тараптан эле нафил ибадат кылсак, парыздын деңгээлинде сооп алып атпайлыбы? Келиңиздер, ошондуктан иншалла бекем жүрөктөн чечим чыгарып, орозого бекем белди байлап туруп, жакшы ниеттер менен кирели, жашоолорубузду тартиптештирели, орозодо орозо кармай тургандай болуп, кол астыдагыларыбызга жумушуну бир аз жеңилдетиргендей болуп, тарави намаздарга бошонуп келе ала тургандай болуп, акыркы 10 күнүндө этикафка олтура ала тургандай болуп, Рамазанга жакшынакай даярданып кирүүгө бардыгыбызга Аллах мүмкүнчүлүк берген болсун, мамлекетибиз тынч болсун, аман болсун, мечиттерибиз ачык болсун, ички дүйнөбүз таза болсун, жүзүбүз жарык, асманыбыз ачык болгон болсун.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.